Бул аптада Кыргыз-Тажик чек арасына зым тартуу иштери башталды. Чекти тосуу Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бириккен жердеги Стелладан башталды. Демаркация иштерин баштоого УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышып старт берди. Чек араны тосуу иштерине атайын техникалар алынып келинип, аталган аймакка талаш арчасы курулуп, чек арачылар үчүн тийиштүү шарттардын баары түзүлүп берилген. Алгачкы этапта 420 чакырым аралыктагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына зым тартылат. Андан сырткары мамлекеттик чек арадагы айрым тилкелеринде танкаларга каршы аңдар казыла тургандыгы да айтылды. Бул иш аракеттерди жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо иштери аяктап, 2025 жылдын 13 мартында Бишкекте эки өлкө башчылары чек ара боюнча келишимге кол койгон болчу. Ал эми жергиликтүү жашоочулар менен катар серепчилер Кыргыз-Тажик чек арасында зым тартуу иштеринин башталышы бул маанилүү тарыхый окуя экендигине токтолушуп, өлкөдө эң негизги кооптуу маселелердин бири чечилгенин айтышууда. Чек аранын чеги тосулуп жаткан Баткен аймагынан кесиптешим Нурзат Көчүмкулова кенен айтып берсин. Бүгін Абдикем Карбековичке айттым, Абдикем Карбекович, сиз азыр баштап турдуңуз ишиңизди, жакын күндөрдө мен да Баткенге көчүп келем дедим. Келип ушул жерде жатам. Демаркация бүттү. Күндө барып текшерип турамын. Бүгүн канча метр кылдыңар, эртең канча метр кыласыңар, бүрсүгүн канча метр кыласыңар. Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкен 30 жылдан ашууну бакыттан бери чечилбей келген чек ара маселесине азыркы бийлик чекит коюп тарыхый учур жаратты. Бул аптада демаркация иштери башталып, 29 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн чектешкен жериндеги Стелла аймагында тагыраагы Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын кошмала жерлигинде Кыргыз-Тажик чек арасына зым тартуу иштери жанданды. Демаркация иштерин баштоого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышып старт берди. Чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында инженерлик жумуштарды баштоого даяр. Инженерлик жумуштарды баштоого уруксат бериңиз. Рұқсат берілер. Финансылық, материалдық, адамдық ресурстардың барлығы істетілді. Енді сіздер бұл жұмыстарды игілікті, сапаттуу жана тез арада ичинде бүтүрүшүңүздү мен алдыңыздарга ташкыл ретинде коем. Чек араны тосуу иштери үчүн бул аймакка атайын талаа лагери курулуп, чек арачылар үчүн шарттар түзүлгөн. Атайын техникалар да алынып келинген. Биринчи этабында 420 чакырым жерге ар кандай типтеги тосмолорду орнотуу иштери жүргүзүлөт. Зым тартуу жараяны ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Ушул Баткен областына азыр ушул талааны ишти баштоо алдында бүт мындай палаточный шаарчаны түзүп жата турган, бүт ушул жерде иштей турган аскер кызматкерине бүт тараптуу шарттарды түзүп бердик. Генерал полковник Ташиевдин тапшырмасы менен буйруса жумушту баштадык. Жалпысынан Баткен областы боюнча биз 420 километрди биз зым менен тосуп бүтүшүбүз керек. Мөөнөтү генерал полковник Ташиев тараптан бекитилди. Быйыл биз буну бүтүшүбүз керек. Калган участоктор бул бизде тоо, асказоолуу участоктор, аларды ал экинчи этапта башка ыкмалар менен тособуз. Андан сырткары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелеринде танкаларга каршы аңдар да казылат. Мына эң негизгиси, мына ушул экен да. Эң негизги. Мындан биз азыр дагы сатып алып атабыз. Төрага Камчыбек Кыдыршаевич ушундайдан дагы сатып алып берем деди. Себеби бүгүнкү күндө заманбап бул техника жанагы мамычаларга, значит, жерлерде чогулуп берет да. Ошондуктан ушул техникабыз бар. Азыр бүгүнкү күндө жаңы чек ара кызматында бизде баланста турат, ушул балдарыбыз иштейт. И дагы мындай техникаларды алып туруп биз азыр 1 метрге чейин казат экен. 1 метрге чейин ооба чукурду казып берет да. 1 метрге чукурду казып берет. Ал эми буга чейин чек ара маселеси мамлекет башчы Садыр Жапаровдун саясий эрки менен чечилгенин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште билдирген. Сүйлөшүү, такташуу жараяндарынын жүрүшү өлкө башчынын жеке көзөмөлүндө болгонун, чек ара тилкелерин ар бир метрине чейин билерин жана ар бир тилке ортого салынып чечилгенин билдирген. Бул иштин башында ачык айтыш керек, эң биринчиден биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров турду. Себеби Садыр Кожоевич ушул чек араларды тилкелерин ар бир метрине чейин билет. Мен жеке ал киши менен ар бир метр жерди талкуулап бирге чечип аттык. Кээде ушундай маселелер болуп калып атты, комиссия карап атканда. Комиссиянын ишин токтотуп коюп, мен атайы келип, Садыр Кожоевич менен сүйлөшүп,
аны менен такташып, ал уруксат бергенде гана ошо чечимдерди кабыл алып аттык. Ошондуктан бул жерде биздин урматтуу президентибиздин саясий эрки менен болбогондо бул нерсе чечилмек эмес. Договор между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Андан соң Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо иштери аяктап, 2025 жылдын 13 мартында Бишкекте эки өлкө башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман чегара боюнча келишимге кол койгон. Ага улай эки өлкөнүн ортосундагы Кызыл Бел жана Кайрагат чегара бекеттеринин иши жанданган. Бул кадам коомчулукта оң пикирлерди жаратып, эки коңшу өлкөнүн ортосундагы чегара маселеси чечилгенден тартып, чоң өзгөрүүлөр башталганы айтылууда. Азыркы тапта өтмөк бекеттери ачылып, жарандар мурдагы союз учурундай катташып, соода жүгүртүү, жүк өткөрүү жанданган. Өзбекстанда эрте бышкан мөмө жемиштер Кыргызстандын базарларында пайда болду. Эмгек мигранттар дагы келип, суроо талапка ээ болгон жумуш орундары менен камсыз болууда. Эки жакка каттаган туристтердин да саны өскөн. Bizde iki bayağı ötkөрмө пунктубуз ачылып, Кызыл Бел анан Кайрагач, ошондо элдердин маанайын көрдүңүздөр, бир 5 жыл көрүшпөй жүргөн экен, ошолор көрүнгөндө ошолордун көз жашы, сүйүнүчтөрүн көрүп, просто мындай адам мындай зээнин кейип кетет экен, өзүнчө эле 5 жыл ушулар бирин көрбөй жүрдү депчи. Мына азыр эми кадимкидей карым катташ болуп атат. Буюрса мындан дагы жакшы мен жакшы эмелер болот деп ойлойм, бир иш-чаралар. Анан ошондой эле аба каттамдары ачылды. Жакында да башка чегара өткөрүү пункттары ачылса, мурунку союз убагында кандай жасасак, ошондой деңгээлге биз бара жатабыз. Ошон үчүн мына бүгүнкү баштаган ишибиз бул тарыхый бүгүн иш болуп калды. Чегаралар темир көшөгө эмес, өз ара мамилелерди жана так эрежелерди бекемдөөнүн куралы экенин баса белгилей кетүү керек. Бул эки өлкөгө чегарадагы сооданы мыйзамдаштырууга жана бажы процедураларын жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет. Биримдик аркылуу Евразия экономика биримдиги, ЖКК, КМШ жана ШКУда позицияларды бекемдөө, чегарага тосмолорду орнотуу акыркы чекит эмес, мамилелердин жаңы этабынын башталышы. Эгерде тараптар мунасага келе берсе, Кыргызстан менен Тажикстан башка өлкөлөргө үлгү болуп, татаал талаш тартыштарды да саясий диалог аркылуу тынчтык жолу менен чечүүгө болоорун далилдей алат. Бул стабилдүүлүк өнүгүүнүн негизги ресурсуна айланып бараткан азыркы татаал дүйнөдө эки республиканын позицияларын бекемдейт. Мындан улам чегараны тосуудагы эң биринчи маселе мамлекеттин коопсуздугун бекемдөө дешет серепчилер. Чегарада зымдар тартылып турса, мыйзамдуулук, тартип орной турганы белгиленди. Анткени буга чейин мына ушул чегаранын такталбаган жагдайынан улам суу, жер, жол жайыт талаштар орун алып, аймакта көп чыр-чатактар чыгып келген. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болуп, адам өлүмү менен коштолгон. Ошо чегаралар такталбагандын аркасында канча кокусуктар болду, канча түшүнбөстүктөр болду, кагылышуулар болду, кан төгүүгө чейин бардык. Бул кыргыз эли үчүн оор нерсе болду. Мына ушул маселелер 30 жылдын ичинде чечилбей келди. Биз ар бир президент келгенде ушул чоң үмүт менен тосуп алып жүрдүк. Ушул чегара маселесин чыныгы эгемендүүлүктү биз качан алабыз? Шуну чечер деп 30 жылдан бери күтүп келдик. Мына азыркы учурда азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камшыбек Кыдыршаевичтин катуу аракети менен өкмөтүбүздүн принципиалдуу иш жүргүзгөнүнүн натыйжасында мына ушул чегара маселеси азыр чечилди. Өзгөчө мына тажик туугандарыбыз эми бир элбиз, эрден эле бирге жашап, бирге туруп, кыз алышып, кыз беришип жүргөн элбиз да. Мына ушулардын ортосунда жарака кетти чегара маселеси боюнча. Мына эми чегара маселеси чечилип, кол коюлуп, биздин өкмөт менен да тиги Тажикстандын өкмөтү кол коюлгандан кийин кандай гана жакшы нерселер болду. Алар бизге келип концерт берип атат, биз аларга барып концерт берип атабыз. Bir akırı bir jettik ko, şu egemendүүлүк, толук egemendүүлүккө жеттик ko. Ошондо биз тең тайлашып, тең аталык кылып, любой государство менен сүйлөшө алабыз деген нерсенин точкасын кече көрсөтүп атышат да. Муну мисалы үчүн эгер не только солдаттар, не только баягы границанын адамдары эмес, эгер
мобилизовать етсе, мен даяр елемде барып, жоқ дегенде 5-6 столбаны қармап тұрып, мен баяғы неме қылғаны, бетондығаны мен даяр елемде шынын айтқанда. Ел ошоны күтіп тұрған, ошоны көріп, элдер разы болуп атат. Андан сырткары социалдык тармактарда да колдоого алынып, мына ушул маселени чечкен мамлекет башчыга жана УКМКнын төрагасына ыраазычылык билдирген комментарийлер байма-бай жазылууда. Кудайга шүгүр, мен 2006 жылы Баткенде чегара кайтарып армияда жүргөндө ошол зымды кыялымда чырмап тосуп салгым келчү. Ошол кыялым орундалып жатыптыр. Чегарабыз бекем болсун, чегараны көздүн карегиндей сактагыла, урматтуу чегарачылар. Барынан да тынчтык керек бизге. Эли жерибизде тынчтык болсун. Солдаттар жетишпесе ашар кылсын, баралы. Баткендиктер кулагы тынчып жашап калышат экен буйрутса. Биздин чечилбеген чыр жерлерди чечип туура кылды. Ажу жана генерал экөөнө ийгилик. Буйруса эми эл журт тынч аман эсен болсун. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк алгандан бери Борбордук Азиядагы ушул үч өлкө Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан үчүн чегара маселеси дайыма курч болуп келген. Соңку жылдардагы куралдуу жаңжалдар бүтүндөй Борбор Азияны сестенткен. Ал эми Садыр Жапаров жана Эмомали Рахман 31 мартта Тажикстандын Кожент шаарына ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкандан кийин башка өлкөлөрдүн башчылары тарабынан да ар тараптуу алкоого алынып, куттуктоолор айтылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 16,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.